Bekmamat Osmanov atындагы Жалал Абад мамлекеттик университети Жалал Абад колледжи кайтарым байланыш предмет манастануу тема Жусуп Мамайдын өмүр чыгармачылыгы. Мугалим Кайкиева Үлпат Тагайбековна. БКМ 0220 тайпасынын студенти Аманова Хумора. Жусуп Мамай Кытай Эл Республикасынын азыркы Кызыл Суу Кыргыз автоном областына караштуу Акчи ооданындагы Кара Булак айылынын Ат Жайлоо конушунда 1918-жылы 4-майда башкы жаңы маалыматлар боюнча 1916-жылы туулган. Ал Какшалдагы чериктердин кызыл тукум уруусунан. Жусуптун атасы Мамай Бардар оокаты тың адамдардан бири болгон. Мамай аксакал Мекеге барып ажы да болуп келген. Башка манасчылардай эле Жусуп Мамай да манас айтып калышына аян берүү себеп болгондугун да белгилейт. 1978-жылы декабрь айында Жусуп Мамай Бейжиң шаарына чакыртылып, ушуну менен 3-сапар манасчынын вариантын кагазга түшүрүү иши колго алынат. Манастын урпактары тууралуу баянды Жусуп Мамай өз алдынча кагазга түшүрө баштайт. Мындан сырткары Жусуп Мамайдын варианты боюнча Курманбек, Эртөштүк, Багыш, Толтой, Тутан, Жаңыл Мырза, Мамаке, Шобок, Көбөк сыяктуу дастандары да кагазга түшүрүлүп жарыкка чыгат. Жусуп Мамай 1990-жылы Үрүмчү шаарында өткөрүлгөн Манас эпосу боюнча эл аралык илмий конференциянын катышуучусу болот. Ал эми 1964-жылы жазып алынган материалдардын ичине Жусуп Мамайдын Семетей гана бөлүгүн кол жазмасын калып калганы дайынсыз табылбай калат. Жусуп Мамай Манас эпосунун 8 урпагына чейин айтат. Анын айтымында бул эпос 500 000 ыр-сапты түзөт. 2014-жыл кайтыш болгон. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.